как вы могли подумать, что я вам вру? Я мусульманка и никак не могла вас обманывать. Акчаңызды көбөйтүп берем деген дагы бир азгырыкты ашкерелейбиз. Аттым Асель, саламатсызбы? Все вам показываю, поэтому давайте вы возьмете себя в руки и внесете этот платеж. Усманова Гульнара Санжаровна, бул ысымды эстеп калыңыз. Бул аял Фейсбукта халал аттуу телеграмын жарнамалап, адамдарды каналына тартат. Каналга кирген соң акчаңарды адал жолу менен көбөйтүп берем деп азгырат. Все мы ответим за все перед Всевышним. Не в моих интересах вас обманывать, так как я придерживаюсь религии и соблюдаю все законы шариата. Также моя работа вся проводится на исламских шариатских счетах. Видеолору таргетке коюлган. Башкача айтканда, бул аял видеолору көп адамга жетиши үчүн Фейсбукка акча төлөп берген. Кызыгы 400 миңден ашык көрүлгөн видеого бир эле комментарий жазылган. Бул абдан шектүү көрүнүш. Адатта мынча көрүлгөн видеого миңдеген комментарийлер жазылмак. Официально заявляю об открытии телеграм-канала Гульнары. Дагы бир жарнамада Гульнаранын ишмердүүлүгүн керек болсо президент Садыр Жапаров колдой турганы айтылат. Анда президент Гульнаранын каналына лицензия берилгенин, анын катталуучулары күнүнө 160 миң сом табаларын сүйүнчүлөйт. Видеого коюлган үн президент Жапаровтуку эместигин сиз да айырмалап алдыңыз да. Жарнамада колдонулган кадрлар Жапаровдун Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясында тартылган видеосунан уурдалган. Медиа хабка бул аялдан алдандым деген жаран кайрылды. Ал операцияга деп топтоп турган акчасынан 2 саатта кол жууган. Жашыруун калгысы келген жаран бизге скриндерди жиберип тим болду. Ал $100 салсаңыз 2-3 саатта $700 кылып берем деген сөзгө азгырылган. Ошентип Гульнара Усманова аттуу Казакстан виза картасына 8500 сом которгон. Ал аял сиз 230 миң сом киреше таптыңыз деп сүйүнтүп, эми ал акчаны чыгаруу үчүн дагы 17 миң сом салышыңыз керек деген. Бирок 17 миң дагы киреше алып келерине ишендирип, туган туушкан же досторунан карыз алып турууну сунуш кылат. Байкасаңыз, бул шылуундар керек болсо сизди карызга батыруудан кайра тартпайт. Биздин каарман 17 миңди дагы кошуналарынан карызга алып, 1 сааттын ичинде акча которгон. Бирок алдамчы аккаунт эми эл аралык которуу үчүн 25 миң сом керек экенин айткан. Алданганын түшүнгөн жаран акчаны артка кайтарууну суранганда, шылуун аял эсеп тоңдурулганын айтып, андагы каражатты ала албасын шылтоо кылган. Бирок аял акчаны Усманованын жеке картасына которуп атпайбы? Гульнара Усманова Форекс аркылуу валюта курсунан акчаны көбөйтүп берем деп убадалайт. Форекс бул виртуалдуу биржа. Адамдарды ишендирүү үчүн бул аял Форекс деген атка исламик деген сөздү кошуп алган. Гульнара өзүн трейдер деп таныштырат. Бирок адатта валюталык рынокто акча тапкандар ийгиликтери менен ачык бөлүшөт. Бир гана мессенджерге байланып иш кылбайт, динге жамынбайт. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Биз бул аялдын өздүгүн тактоого аракет кылдык, бирок социалдык тармактардан бул ат менен эч кандай аккаунт чыккан жок. Анткени менен YouTube, Facebook'та ага алданган башка дагы окуяларды таптык. Ишенбегиле, бир тыйын ыргытпагыла бул шакалга. Бул адам эмес. Бул Алланын атын сатып коюп жүрө берген адам экен булчу. Жыйынтык, Гульнара Усманова халал телеграмма аркылуу алдамчылык менен алектенет. Вчера ко мне обратилась женщина в очень тяжелой ситуации. Акчаны көбөйтүп берем деп алып, керек болсо сиз төккөн акчаны да кайтарып бербейт. Сиз бир гана акчадан куру калбайсыз. Эмнеге акча салдым экен деп стресс болосуз. Медиа хабка шылуундарга акчамды алдырдым деген ондогон каттар келет. Биздин айрымдарын гана иликтегенге колубуз жетет. Акчаңызга сак болуңуз. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Аман туруңуз.